Vail ibn Hujur radiyallahu ta'ala anhu aytat, paygambarыбыздан paygambardын намазга отурган айтып келип айтат, андан кийин олтурду пайгамбарыбыз. Сол бутун төшөп дейт. Аттайга отурганда баарыбыз билебиз да, сол бут төшөлөт. Шундай эмеспи? Ал эми оң бутубуз эмне кылат? Тургузулат. Манжалары кыбыланы каралып. Жана сол колун сол тизесинин үстүнө койду, сол санын үстүнө койду дейт. Кийин чыккан оң чыкканагын дейт. Оң чыкканагын оң санынан алыс кылды дейт. Яни мындай кылып алган жери жок дейт. Мындай кыл деген сөз да. Олтурганда бул бияка жабышып калган жери жок, бул бияка жабышып калган жери жок. Балким бийигерээк кылып олтурду дейт. Мына чыкканакты мынагы жанагы санына жабыштырып алган жок. Мындай кылып жатып алган жок дейт. Түшүнүктүүбү? Айтор чыкканакты ушундай кылып алыс кылды дейт. Ва кабада синтейни, кийин оң колунун эки колун бүктү дейт. Ва халлака халкатан, эки колун болсо айлана кылып мындай кылып кармады, андан кийин манжасын көтөрдү. Фараайту юхаррикуха, мен манжасынын кыймылдатканын көрдүм, ядуу биха, ошол кыймылдатканда дуа кылды дейт. Ушул хадисти жана колду кайра-кайра кыймылдаткандар, мына колун кыймылдатканын көрдүм деп айтып жатпайбы деп кайра-кайра ошондо кыймылдатып атат. Малики маска ошентет, Хамбали маска ошентет. Хадисти Абу Дауд Дарими риваят кылды. Биз айтабыз, жок. Бул хадис түшүнгөндө бир көтөрүп барып түшүргөндө гана айтабыз, ошону кыймылдат деп билебиз. Себеп дегенде, ушул темада хадистердин бардыгын бир жерге алып келсек, ошондой гана жыйынтык чыгат. Мына ишенбесеңер, кийинки хадисти көрөбүз. Кийинки хадис кантип айтат? وعن عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها رواه أبو داود والنسائي وزاد أبو داود ولا يجاوز بصره إشارته. Abdullah bin Zubeyr aytat, пайгамбарыбыз колу менен дуа кылганды ишарат кылар эле, аны кыймылдатпайт эле деп атат. Демек ишарат кылганы бар эле, бирок минтип кыймылдатпайт эле деп атат. Демек бир хадисте кыймылдатат деп атса, экинчисинде ишарат кылат эле, бирок кыймылдатпайт деп айтып атса, эмне деп түшүнөбүз? Кыймылдатат, кыймылдаткан ишарат гана болот. Андан башкасы жок эле деп түшүнөбүз биз. Шейх Албани айтат, экинчиси даифирээк биринчисинен. Ошон үчүн кыймылдат дегенди алабыз, экинчисин албай коебуз дейт. Биз айтабыз, ал туура, биринчиси күчтүүрөөк хадис, бирок экинчиси дагы начар эмес хадис. Ал таптакыр мавду, же болбосо макзуб, жалган, же ложный хадис эмес. Ал дагы макбул хадис. Эгерде хадистердин бардыгы макбул деген даражага жеткен болсо, анда бирин таштап бирин алгандан көрө экөөнү чогултканыбыз бизге жакшыраак болот, Кудай наста жүзүбүз жарыгыраак болот деген эрежебиз бар. Ошон үчүн колун кыймылдатты. Анан кийинкисинде ишарат кылды, бирок кыймылдаткан жок дегенде, кыймылдатты дегени бир кыймылдатты, ошол ишара, бирок кайра-кайра кыймылдаткан жок деп түшүнөбүз дагы, эки хадиске бирдей амал кылабыз. Такыр көтөрбөй койгондор бул хадистерди каяка апарат? Кайра-кайра кыймылдаткандар экинчи хадисте эмне кылып жейт? Таң каласың. Адамдар мутаассип болуп кетишкен. Устаздары айткан нерсеге таянып алып туруп, ошондон башканы карманбастан, ошол гана туура деп калгандарын туура эмеске чыгарып алышкан адамдар. Таассуб, ханафилер таассуб. Таассуб деген түшүнүп-түшүнбөй кармана берет дейт. Жок, таассуб бизден башкалары. Ханафи мазхабындагыларда эч качан таассуб болгон эмес. Эгерде таассуб болгондо, динди түшүнүп-түшүнбөй карманганда, анда имам Мухаммад, имам Абу Юсуф, имам Зуфар, имам Хасан ушулардын бардыгы Абу Ханифа каршы чыкпайт эле. Бизде Ханафи мазхаб дегенде Абу Ханифанын сөзү мазхабтын 3төн бири же 4төн бири гана калганы башка имамдарыбыздыкы. Демек булар тамассук карманышат мазхабты, бирок түшүнбөй туруп ошону ээрчип кете берген эмес.
Hanbali mazhabda İmam Ahmad'ın fikirleri, Maliki mazhabda İmam Malik'in fikirleri, Şafii mazhabda İmam İdris Şafii'nin fikirleri. Bizdik андай emes. Demek taassuptan en alыс mazhab Hanafi mazhabı. Alemi başkalar bizi taassup деп atkandar, hadis kamal kılabız деп atkandar, hadis kamal kılgan jeri yok. Al reklam mesele. Biz hadis kamal kılıp atabız, hadis mitip atat deyt. Çındığında sen hadis kamal kılıp atabız deyip özünü aldap atasın. Hadis kamalды мына biz kılıp atabız. Eki hadis çoğultup, şunda amal kılıp atabız. Hadislerden bardığı sırtta kalbay turganday bolup ata turmatı bir tuğanım. Başka bir rivayatta Peygamberimiz işaret kılganda gözün işaretten alыс kılbay tele deydi. Kebir adamlar kolun götürgöndө başında asmana götürüp alat mintip. Negerde kolun götürgöndө aşhadu la ilaha degende Kuday asmanda dep turup başını asmana götürüp turgan bolsoň, bul tuura emes bolot. Allah asmana degen söz tuura emes. Allah asmana dep aytılınbayt. Allah Taalaga meken jay berilbeyt. Antkeni jayың dagы, mekeniň dagı, zamanyň dagı bulardын bardygy mahluk jaratılgan Kuday Taalam jaratуучу. Allah kayakta dep aytsaň, anda Allah Taala'yı alsız kılgan bolosun. Allah Taala oşol jerige, mekenge muhtaç bolgan bolot. Al seni köözge tiyешeli öyle mesele. Misal üçün periştelerde erkek urgaç degen jınys jok. Allah Taala'ga meken kayakta dep aytkan tuura gelbeyt. Oşoga kebirler kulak kakanda asmanды karap alışat. Anan kebirler kolun götürgön asmanды karap alışat. Muna oşul tuura emes. Kur'an-ı Kerim'deki asmanda dep aytılıngan, fis-sema dep aytılıngan jerlerдің bardygy as-sema sumu bul uluktuk, biyiktik degen söz. Daňazalуулuk degen söz dagı Allah Taala daňazalуулukta, Allah uluulukta, Allah biyikti degen söz. Biyiktik degende bul Allah'tın özünün makamının biyiktigi. Jer menen emes. Sebep degende asman degenin, jer degenin globusday bolgon bolsa, munun asmanı biyak bolsa, munun asmanı biyak bolup kalat. İşenbesin jerdin bardığına bir vakta bağırın asmana kolun götür desen, jerdin üstünde tündüg uyulda kolun götürse biyakta karap kalsa, munun kolu biyakta, biyaktağının kolu biyakta karap kalat. Oşunda kaysi tarapta olgan bolot. Çok antip aytılınbayt. Oşonduktan, oşol işaret kılıp atkanda, eşhadu en la ilaha illa degende gözün oşondan alыстабасын dep aytıp atat. Wa an Abi Hurayra radıyallahu taala anhu qala inna rajulan كان يدعو بأصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أخذ رواه الترمذي والنسائي والبيهقي في الدعوات الكبير. İmam Bayhaqi özünün Da'avat el-Kabir degen kitabında, İmam Nesai Sunan el-Kubra kitabında, Tirmizi el-Cami degen kitabında Abu Hurayra'dan aytat, bir adam namaz okup atkanda iki kolu menen dua kılat kemintip. Eşhedü en la dep iki kolu menen dua kılar kemintip. Bizden bir ustazımız var, Doktor Muhammed Said Bukhari dep. Özgüngö meçit kurup atat, professor, insult bolup kalgan on kolu. Anan men okup kalsam, no kolun götürüp bunday dua kılat da. Anan men taң kalıp жүрөбүрүм. Esmen çiğip kaldan iştebey turganын görse, oşol sünnet işke atkıram dep, sol kolu menen bunday kılat eken da. Kıymılday. İntip çıkarıp at beyaka. İntip bunday dua kılat. Peygamberin oganda biri iki kol menen dua kılar eken intip. Ana peygamberimiz görüp ahit ahit jalgızdat dedi. Bir kolun menen kıl dedi. Ne üçün? Bir kol menen kılganda Kuday Taalanın jalgızdığı, barakendigi, şerigi joktuğu adamın esine düşsün degen manide. Wa an Nafi'in qala kana Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة رواه أحمد. İmam Ahmed rivayet kılat Hazreti Nafi al Hazreti Abdullah bin Umar'dan aytat Peygamberimiz Hazreti İbn Umar namazga oturganda deyt iki kolun iki tizzesi üstüne koyuyor ele. Andan keyin kolu menen işaret kılıp, oşol işaret kılganı gözü menen uzatar ele deyt. Yani işaret kılgan namaz okuganda başka jerde karabaslar işaret kılgan jerin karayt ele deyt. Summa qala
Кийин айтар эле пайгамбарыбыз минтип айтты деп. Мына ушул нерсе лахия. Ашадду аля шайтани минал хадиди. Ушинтип ишарат кылганың шайтанга темирден дагы каттуу тиет деди. Аны темир менен азаптай турган аппарат жасап алып, шайтанды кыйнасаң андан кыйналбайт, бирок ушундай кылганың шайтанга каттуураак тиет деди. Анткени ашхаду ан ла илаха илля деп айтып атканың бул сен азгырыңа кирбейм. Мен мусулман бойдон өлөм. Мен мусулманмын. Сен мени кыжарат кыла албайсың деп ыйманыңы бекемдеп аткандагы келме айтып атканның белгиси. Шайтан ошондо ачуусу келет. Ошондо кыйналат. Ошондо үмүтүнө суу себилгенин сезип, шайтан аябай кыжарат болот. Анан бул жөнүндө көп риваяттар бар. Анан тоо келаткан экен, тоон тоскон экен, тосулуп калды, анан минтип калды, башка, дагы бирнеке, анан бирнеке деген риваяттардын дээрлик бардыгы дайыф риваяттар. Кет айылга барсаң, адамды кыжалат кылып берет да. Дел элдин баарына маселе айтасың, айылга барсаң кичинеге бирөө келип сурайт, билбей каласың. Ушинтип пайгамбар намазды таш келаткан экен, токто деп колун көтөргөн, таш токтоп калыптыр. Анан кайра түшүрүп окуптур. Ошол чынбы дейт. Жалган дейин десең, сен билбей турбайсыңбы дейт. Сен бир жерден окуп алган. Чын дейин десең сахih риваят эмес. Ушундай бекен деп токтоп каласыңчы. Билбейт экен, анан кетип калат. Жок, андай сахih риваяттар андай жок. Бирок китептерде көп айтылынат. Айрыкча түркчө китепте, түркия китептерде.